Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде билим жаңылыктары, аны мен Гулина Сагынбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жарым кылымдык тажрыйба. Номер 28 кесиптик лицей эл үчүн кесипкөй адистерди даярдап келүүдө. Номер 62 Каныкей балдар бакчасында балдардын экологиялык аң сезимин калыптандыруу үчүн бир катар демилгелер ишке ашырылды. Ошто ак калпакты даңызалоо максатында иш-чара өткөрүлдү. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ширин айылында номер 106 мектепке 150 орундуу кошумча окуу корпусу курулду. Долбоордун жалпы наркы 77 миллион сомду түзүп, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Башкы планга ылайык жаңы корпус 2 кабаттуу болуп, окуу бөлмөлөрү жана спорт залы менен салынды. Имараттын жаңы аянты 1480 чарчы метрде түзөт. Токтогулда 140 орундуу жаңы балабакчанын курулушу жүрүп жатат. Жаңы балабакча Токтогул шаарынын Абышев көчөсү 52 дарегинде курулууда. Бүгүнкү күндө жер казуу иштери 90% аяктап калды. Долбоорго ылайык балабакчанын имараты 2 кабаттан турат. Имаратта балдар жана тарбиячылар үчүн бардык керектүү шарттар түзүлөт. Ал эми короодо балдар үчүн оюн аянтчалары жана жашыл аймак каралган. Имараттын жалпы аянты 1268,6 чарчы метр. Курулуш монтаждоо иштери заманбап талаптарга ылайык аткарылып, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Жарым кылымдык тарыхы бар номер 28 кесиптик лицейден өлкөнүн ар кыл тармагына таңкыс болгон кесипкөй адистерди даярдап чыгарат. Бул окуу жайда ашпозчулар, тегүүчүлөр, айдоочулар, IT адистери, фермер, ширетүүчү багыттар боюнча даярдалат. Аталган лицейде 80ге чукул кызматкер эмгектенсе, 400дөн ашуун бала билим алат. Техникалык базасы эскирип, алдаганча артта калган менен, ага карабай окутуу жагынан алдыга чыгып, чет өлкөдөн өткөн мелдештерге чейин катышып келет. Генен кесиптешим Эржигит Тилекбек уулунун сюжетинде. Жарым кылымдык тарыхы бар номер 28 кесиптик лицей өлкөнүн ар кыл тармагына таңкыс болгон кесипкөй адистерди даярдап чыгарат. Бул окуу жайда ашпозчулар, тегүүчүлөр, айдоочулар, токарь, IT программист, фермер, ширетүүчү багыттар боюнча даярдалат. Турмуш бир жерде турбайт экен да. Бир кесип келет экен, бир кесип кетет экен деп, анан биз могу айыл жеринде туруп атканга байланыштуу айылга мисалы азыркы кезде ветеринар деп ар бири айылдагы адамдардын ар бири баягы мал кармайт. Ошон үчүн ветеринар деген кесипке мындай быйыл ушу баштасакпы деп турабыз, анткени мурун жок эле. Ата-энелери дагы биздин жерибиз бар, техникабыз бар деп көбүнчө ошондойго жиберет экен да. Мына ошон үчүн булар баары баягы камсыз болушат. Аталган лицейде 80ге чукул кызматкер эмгектенсе, 400дөн ашуун бала билим алат. Техникалык базасы эскирип, алдаганча артта калган менен, ага карабай окутуу жагынан алдыга чыгып, чет өлкөдө өткөн мелдештерге чейин катышып келет. Аламга жол айылдан башталат дейт. Эң негизги бияктан балдардын калуу тилеги. Мен ушу чет өлкөгө мыкты адистердин бири болуп барам десе, буларда жолу ачык. Биз мынакей бүт Кыргызстанда ушундай кесипкөй лицейлер бар. Ошолордо үйрөтөбүз. Бул жөнөкөй нерседен башталат. Жана балдардын аракети. Күнүгө аракет кыла берсе, булар деген кыргызда айтып коет эмеспи, кыбыраган кырашат депчи. Ошо акырындап күнүкү аракет менен бул чет өлкөдөгү чоң жарыштарга катышса болот. Жарыштардын баары тең биз ошол жакта деңгээлдин баары тең жүрөм келип, бияктагы өзүбүздүн коллегаларыбыз менен бөлүшөбүз, тажрыйбабыз менен бөлүшүп, жана балдарга ушул программаны эл аралык деңгээлге көтөрүп келатабыз акырындап. Дүрдана Райымкулованын айтымында мурда апасына жардам берип тегүүчүлүктү үйрөнгөн болсо, эми мына минтип ал кесипти аркылайм деген максат менен лицейде билим алып келет. Мурдатан бери апам менен үйдө тигип иштеп жүрүп болчумун. Жана ошол үчүн кызыккан үчүн бул жакка тапшырдым. Официалдуу түрдө өзүмдүн диплом болгонун кааладым. Жана кийинчерээк ушул жерде иштеп калсам деп ойлойм. Анткени болочок менин максатым ушинтип мага окшогондорду тигип үйрөткөнү жана
болочокто балким мен өзүмдүн жумушумду ачып калам, балким цех же болбосо дизайнер болуп кетем. Ошо ойлор менен бул жака тапшырдым. Биз азыр ночная сорочка тиктик, юбканы тиктик, азыр мына шым тигип атабыз. Окуу жактан биз 10-класстын программасын алып кетип атабыз. Мектепте эле бул жак. Бир эле плюс диплом берет. Лицейдин имаратын сырттан карасаң эски болгон менен куттуу жерден калкка кызмат өтөгөн кесипкөй адистер даярдалып чыккандыгы менен бийик. Көрүүсү начар балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү мектеп интернатына Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Брайль шрифтинде жазган 10 машина тапшырган. Бүгүнкү күндө балдар аталган машинаны активдүү колдонушууда. Кененирээк кесиптешибиздин материалында. Ахмет Хусейнов 17 жашта. Ал Бишкек шаарындагы көз азистер үчүн билим берген мектепте окуйт. Азыркы учурда белек катары келген Брайль машинкасы менен иштеп жатат. В будущем планирую поступать за границу, чтобы вернуться сюда. Мен учурда 11-класста билим алып жатам, жана чет өлкөгө окууга тапшыруу боюнча так чечим кабыл алдым. Келечекте мекениме кайтып келип, көрүүсү начар же көрбөгөн балдар үчүн атайын билим берүүнүн сапатын жана деңгээлин жогорулатууга өз салымымды кошуунун негизги максатым деп билем. Басып чыгаруу процессинде мен терип жаткан текст менен ошол замат тааныша алам. Жазылган материалдарды ыкчам текшерип, зарыл болгон учурда оңдоолорду киргизем. Мындай ишмердүүлүк маалыматты кабыл алуу, түшүнүү жана талдоо ылдамдыгын олуттуу түрдө өнүктүрөт. Мисалы, учурдагы күндүн датасын жана сабактын темасын жазсак, ал табият болсун. Сап же барак бүткөн учурда атайын үн сигналы берилет. Ал жазуунун аяктаганын билдирет. Бул сигнал машинканын арткы бөлүгүнөн жөнгө салууга мүмкүн. Үн чыккан учурда саптын аяктаганын дароо түшүнүүгө болот. Двигается, и этот звоночек будет, соответственно, раньше звенеть. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкектеги көрүүсү начар жана азиз балдардын атайын мектеп интернатына барып иши менен таанышып чыгып, Брайль шрифтинде жазган 10 машинка тапшырган. В этой школе я работаю уже 30 с лишним лет. Я учитель начального класса. Мен көрүүсү начар жана азиз балдар окуган мектепте башталгыч класстын мугалими болуп иштегениме 30 жылдан ашты. Башталгыч класстарда биз адегенде Брайль приборлорун колдонуп, 6 чекитти грифель менен алфавитти толук үйрөтөбүз. Андан кийин жогорку класстарда ушул машинкаларга өтөбүз. Учурда биздин мектепке 10 машинка, Ош шаарындагы мектепке дагы 10 машинка берилди. Албетте, ар бир окуучуда ушундай машинка болсо абдан жакшы болмок. Жеңил, көтөрүп жүрүүгө да ыңгайлуу. Клавиатурасы да колго ылайыктуу. Азыркы тапта аталган мектепте 220 бала билим алат. Алардын ичинен 82си келип кетип окуган болсо, 125и жатаканада жатып окуйт. Ал эми 13 окуучу үйдөн окуйт. Экологиялык тарбия бала кезден башталат. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде бул багытка өзгөчө көңүл бурулууда. Ош шаарындагы номер 62 Каныкей балдар бакчасында бул максатта бир нече практикалык темилгелер ишке ашты. Алардын катарында пластик калдыктарды чогултуу, көмөкчү чарба уюштуруу жана жашылча жемиш өстүрүү сыяктуу иштер бар. Бул аракеттер балдардын айлана чөйрөгө болгон мамилесин калыптандырууга канчалык жардам берүүдө? Кенен кийинки материалда сөз болот. Ош шаарындагы номер 62 Каныкей балдар бакчасында 480ге жакын бала тарбияланат. Бул жерде билим берүү менен катар экологияга болгон жоопкерчиликти калыптандырууга өзгөчө көңүл бурулган. Маселен, таза шаар үчүн жашыл бакча сыяктуу бир катар долбоорлор ийгиликтүү иштеп келүүдө.
Демилгенин алкагында ата-энелер балдарын бакчага алып келе жатканда жолдон табылган же үйдөн чогултулган желим бөтөлкөлөрдү кошо ала келишет. Чогулган пластик атайын идиштерге салынып, андан соң сорттолуп, кайра иштетүүгө жөнөтүлөт. Бакчанын жамааты мындай ыкма аркылуу ата-энелерди да экологиялык демилгеге тартууну көздөйт. Чогулган пластик кайра иштетүүгө өткөрүлөт. Мекеме бул багытта жеке ишкерлер менен кызматташып келет. Бул жеке ишкерлер бүгүнкү күнгө чейин ушул таштандыларды өздөрүнүн техникасы менен келип, алып кетип, ошол жеринде иштетип, кайра эле бизге ошол пластик отургучтарды ушу белек катары берип, ушундай бир сонун жаратмандык иштерди жаратып келе жатабыз. Мындан тышкары бакчанын аймагында балдардын практикалык тажрыйбасын кеңейтүүгө багытталган чакан көмөкчү чарба уюштурулган. Бул жерде тоок багылып, алынган жумурткалар балдардын тамак ашына колдонулат. Ал эми кичи зоопаркта коёндор, кептерлер жана өрдөк сыяктуу канаттуулар кармалат. Коёндор эмне жейт? Коёндор. Капуста жейт. Коёндун багасын эмне дейбиз? Тооктор, өрдөк, өзүңүздөр көрүп тургандай кептер, коёндор бар. Мына ушуларды биз кезеги менен ар бир группадан күнүнө балдар менен кошо биргеликте жемдерин беребиз, сууларын беребиз, кошумча витаминдерди беребиз. Мына ушундай андан кийин тооктордон жумурткаларды алабыз, күндө жумурткаларды чогултуп. Балдарды муну менен бирге биз жаратылышты коргоого жана жаныбарларды коргоого үйрөтөбүз. Ошондой эле мекеменин аймагында мөмө жемиш бактары жана жашылча өстүрүлгөн жер тилкеси бар. Жалпы аянты 5-6 сотық жерге жакын участокто ар кандай жашылча жемиштер эгилет. Биз буларды ушу бышкан убакта ушул жамаат менен биргеликте чогуу терип жыйнап алып сатабыз. Андан түшкөн кирешени жалпы эмгек жамаат ушул жаратылыштын коозугуна суктанып, ошол жака барып эс алуу үчүн ошол жака сарптайбыз. Бакчада жалпы 12 тайпа бар. Окуу тарбия иштери 6 тайпада кыргыз тилинде жүргүзүлсө, калган 6 тайпа орус тилинде окутулат. Белгилей кетсек, Ош шаары боюнча 70 мамлекеттик, 71 жекеменчик бала бакча ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Гулина Сагынбек кызы, Сыймык Жолдошбай уулу, Билим жаңылыктары, Ош. Ак калпакты даңазалоо максатында Сулайман-Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде иш-чара өткөрүлдү. Бул иш-чарага мектептердин окуучулары, билим берүү кызматкерлери жана маданият чөйрөсүндөгү адистер катышты. Иш-чаранын алкагында катышуучулар кыргыз элинин улуттук баш кийимдеринин түрлөрү, аялдардын зер буюмдары жана кийимдеринин көргөзмөсү менен таанышты. Анда бир кылымдан бери сакталган ак калпактар, ошондой эле кыргыздын башка улуттук кийимдери көрсөтүлдү. Мындан сырткары Бекмамат Осмонов жана Токон Эшбаев сыяктуу залкар инсандардын кийимдери да көргөзмөгө коюлду. Көргөзмөнү көрүп, балдар кыргыздын салт санасын, тарыхый кийимдерин жана маданий мурастарын жакыныраак таанып билишти. Биздин музейдеги ар бир буюмдун өзүнүн тарыхы бар. Баш кийимдин дагы түрлөрү бар. Биз бүгүнкү күндө өзгөчө жаштар калпактын бир гана түрүн билип калдык да, маны бир баш кийим катары эле пайдаланып калдык. Көрсө, калпак деген бул адамдын жаш өзгөчөлүгүн дагы, анын кийим статусуна чейинки маани бере турган баш кийимди бүгүн жалпы ушул жумура журтка биз ушул дагы бир эстетүү максатында ушул чараны өткөрүп атабыз. Бүгүнкү алынган билим жаңылыктарынын топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.